Салам кыздар, кандайсыздар? Сиздерге Эрсак компаниясынын маркетинг планы жөнүндө кыскача маалымат берип өтөйүн. Бул Эрсак компаниясында 5 тепкич бар. 10, 15, 21, 27, 33% литрге жеткичейин. Сиздер 10% болуш үчүн 4200 сомдук заказ берсеңиздер, сиздерге компания 3 подарка кошуп берет, 4 балл берет. Акция убагында 4 подарка аласыздар. Эгерде сиздерде возможность жок болсо, 2 балл менен дагы актив болсоңор болот. Анан 15%ке чыгыш үчүн 31 балл, 21ге чыгыш үчүн 60 балл, 27ге чыгыш үчүн 120 балл, 33ке чыгыш үчүн 201 балл керек. Бул баллдар команда менен групповой жасалат. Андан кийинкиси ошол статустарда түшө турган акчалар. Бул акчалар прямой адам каттаганда түшөт. Эгерде сиздер сосиска түрүндө каттап кеткенде кичинеден азайып баштайт. Статусуңузга карап зарплата түшөт. Новый каталог сенадан скидка болгон сеналар ошончо болот. Ар ай сайын актив бар. Актив кылыш үчүн 1, 2, 3, 4, 5 баллга чейин. Бул 5 балл дегени 3000 сом же 3200 сомдук товар оборот болот. Ар кайсы компанияда активизация бар. Бул жерде деле активизация бар. Кааласаңыз балл менен, кааласаңыз адам каттоо менен. Адам каттоо менен болгондо 1, 2, 3 адамга чейин активизация кылып коесуздар. Но проценттерде 21% 2 адам каттап койсоңуздар, 21де сиздерге 600дөн 1200 сом акча түшөт. 15%де 1 адам каттасаңар 400 сом түшөт. 27де 2 адам каттап койсоңор актив болуп каласыздар. 900дөн 1800 сом акча түшөт. 3 адам каттап коесуздар, лидер болгондо 1100дөн 3300 сом акча түшөт актив болуп каласыздар. Бул Эрсак компаниясынын маркетинги классический, пирамида эмес, бинар эмес. Анан мен новый маркетинг боюнча иштеп жатам азыркы учурда. Бул маркетинг мен өзүм түздүм. Классический деп аталат. Мисалы, мен Дилнураны каттадым эң өдөдө. Анан Дилнуранын астынан бир 3 адамды каттап койдум. 3 адам менен иштешем, компания жөнүндө маалыматтарды берем, айтам, түшүндүрөм. Анан Дилнурага айтамын: Дилнура, эми сен 3 адамды мына ылдый карап таштап коесуң, анан экинчи ветканы ачып иштеп кет деймин. Анан өзүң жасаган жумушту ушул каттаган адамдарыңа да үйрөт деймин. Анан буну астынан каттап койгон адамдарым менен дагы иштешем. Адам табасың, 3 адам могу жакка таштап коесуң деймин. Анан 3 адам таштап коюп, экинчи путуңду ачып иште, өзүң ачкан, каттаган адамдарыңа да түшүндүргүн. Ушул сен дагы астыңдан 3 адамды каттап койгон экен, ушул адамдардын да астынан 3 адам таштап койсун дагы бул жакка каттап кетсин. Бул жерге ташташ керек. Эгерде сиз лидерге чыккандан кийин бул да лидерге чыга турган болсо, бул да лидерге чыга турган болсо, ошолордун оборотунан дагы компания сизге 15 000, 20 000, 30 000ге чейин зарплата түшүрүп берет. Бул жакка балл ташташып жардам беришиңиздер керек баарыңыздар. Ушундай сосиска түрүндө болот, бирок сосиска эмес, классический ромашка түрүндө болуп кетет. Ар бир адам 2ден командасын ачып кетет. Ушундай 3төн бул жакка таштап, анан бул жакка өзү экинчи веткасын ачып иштей берет. 15ке чыгабы, чыкпайбы, кызыгы жок. Анан бул каттаган адамдар менен дагы иштеши бул жагына ушундай кылып өстүрүп, бул да уже өзүнүн эмеси опыту ачып калган болот. Бул дагы тапкан адамдарына буга кылып бөлүштүрүп жардам берет. Анан лидерге чыгарыш үчүн баарына жардам берет. Анан бир эле мына наставникке карап отуруп алыш керек эмес. Адам берчи, качан мени чыгарасың, качан мени көтөрөсүң деп. Бул дагы ушунча чоң командага жетишпей калат. Өзүңөр дагы аракет жасап, ушул адамдарың менен иштешип, аларга маалыматты берип, ушундай иштеп кеткен жакшы. Сосиска түрүндө иштеп кеткенде мына путтар жок болот дагы, мына астындагы адам 2 пут ачып иштеп кетсе 33кө чыгат. Мына өдө жактагы бардык адамдар 27 бойдон калып кетет. Алар кийинки айда кайрадан 200 балл чогултушка туура келип калат. Же болбосо 50 балл отрыв жасаш керек болуп калат. Ошон үчүн башынан эле ушундай экинчи ветканы ачып иштей берген жакшы. Бул классический сонун маркетинг.